Барыңыздарга салам. Түз эфирди баштайбыз. Азыр Эркебек кирип кошулса эле. Суроолорду даярдап алгам. Кандай Эркебек? Жакшы, өз кандайсыз? Рахмат. Барыңыздарга салам. Бүгүнкү прямой эфир, түз эфир программированияны, программалоону эмнеден башташ керек, кантип башташ керек деген темада болмокчу. Бүгүн биздин конокто түз эфирде Эркебек деген жигит, Кыргызстандын патриоту. Эркебек азыркы учурда Германияда билим алат, окуп жана ошол эле учурда программист болуп иштейт. Адан сырткары Эркебек биз Кыргызстаныбыздын эң андай десем күчтүү, чын жүрөгүнөн жардам берген волонтер жигиттерибиздин бири. Азыркы учурда Эркебек Жылдыз Акадemy менен Келечек деген программасында акысыз 100дөн ашык студенттерге программалоо тилин үйрөтүп дагы жатат. Ошо бүгүнкү эфир ошо Эркебек менен болмокчу. Өзүм жөнүндө айта кетсем, биринчи жолу ушу прямой эфирге кирип жаткан адамдарга баарыңыздарга салам. Менин атым Айдана, учурда АКШда турам. IT багытында акыркы 5-6 жылдан бери эмгектенип, опыт топтоп келип жатам. Учурда senior DevOps инженер болуп, Relativity деген software компанияда эмгектенем. Менин компаниям Чикаго шаарында жайгашкан. Адан сырткары ушу Инстаграмда жана Ютубта каналым бар. Өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп турам. Women in Tech. Особенно айрыкча кыздар, ошо IT жаатында кыздарга опыт менен бөлүшүп, кантип карьераны дагы үй-бүлөнү да курса болот, ошол жөнүндө өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп, адан сырткары жаңы программа ITге кирип жаткан адамдарга видеолорду жана макалаларды жазып турам. Азаттыкта дагы блогум бар, Азаттыкта дагы 10дон ашык макалаларды жазгам. Ошо бүгүнкү прямой эфирге Эркебек кош келипсиз. Баарыңыздарга салам. Дагы бир жолу айтып кетейин. Менин атым Эркебек. Азыркы учурда ошол 22 жашта болом. Анан 1 жылдан ашып калды. Ошол азыр Германияда окуп, анан ошо иштеп жатам. Мен да Flatex AG деген бир компанияда азыр ошо бэкенд анан фронтенд разработчик болуп эмгектенип келип жатам жана 4-курсту буюрса аяктап калдым. Буга чейин Кыргызстанда дагы 3 жылдай окуп келгем. Өзүм ошол Ысык Көл областынан болом. Программалоого 8-классымдан бери кызыгып келем. Ага чейин да кызыгуу бар болчу, бирок компьютер жөнүндө мындай толук кызыгуу бар болчу. Анан 8-класстан баштап ошо программалоого киришип, азыркыга чейин программалоо менен иштеп, жалаң мен да ошо блогторду да программалоо жана бүт программалоосу азыр жашоомду элестете албай калгам. Жакшы. Эң жөнөкөйдөн баштайлы. Программалоо деген эмне өзү? Сиз кантип түшүндүрүп бермексиз? IT жаатында иштебеген, IT жөнүндө эч түшүнүгү жок адамга. Программалоонун эң негизги максаты менин оюмча бул автоматизациялоо да. Мындайча айтканда, эгерде мурун адамдар кээ бир нерселерди өзүлөрү кылса, азыр көп нерселерди адамдарды жумуштан бошотуп, аны IT, то есть компьютер, машиналар өзүлөрү кылып калышкан. Жана аларды мындайча айтканда ошол автоматизация кылып, алар эмнени кылыш керек экендигин аларга түшүндүрүү үчүн ага бир тил керек. Жана бул биз сүйлөшүп жаткан кыргыз тил, англис тил, немис тилиндегиндей эле ошондой эле тил бар. Компьютер, машиналар түшүнө ала турган. Жана ошол программалоо тилдери деп айтсам болот ошолорду. Программирование эмнеси менен жагат? Кантип бул багытты тандап калдыңыз? Негизи программалоонун эң жаккан жери бул мындай компьютерлерге бир нерсени түшүндүрөсүң, анан алар сенин түшүндүргөн нерсеңди уже өзүлөрү эле кылып турушат да. Мисалы, көп нерселеримди буга чейин мурун өзүм кылып келген нерселер бар болсо, ошол эле компьютерде болсо, азыр программалоону үйрөнгөн соң кээ бир нерселеримди мындай автоматизациялаштырып алгам да. Мисалы, Telegram дагы чыккан, то есть азыр бүт чыккан технологиялардын баарынын эле өзүлөрүнүн мындайча айтканда программалоосу болот да. Мисалы, Telegram боттор чыккан, ошолор аркылуу дагы кээ бир мисалы задачаларымды ошолор аркылуу автоматизациялаштырып алгам да. Анан жаккан жагы бул мындай компьютердин ичинде өзүңдүн правилаларың менен иштеген мындай видеону жасап аткандай эле элестетем да. Анан ошол нерсе аябай жагат, мындай жасап коесуң, анан ал өзү эле иштей берет. Анан иштегенин көрүп, дайыма суктанып, мындай энергия алып жыгап турам. Бул кесипти сиз ошондо Кыргызстанда эле тандагансыз. Кантип ушул кесипти
тандап калдыңыз жана кайсыл жерде окугансыз? Өзүм Ысык көл областына караштуу Булан Сөгөттү деген айылынан болом. Анан ал жерде кичинекейимден баштап мындай ар кайсы техникалар, мисалы апамдын плиткасы эметип калса, плитканы оңдогонго аракет кылып, анан телевизорду настройкалап, ошентип башталган болчу. Анан ошол 5-6 класстарымда ата энем биринчи компьютер алып, аны алган соң 5 жолу бузуп салгам. Чукулай берип, анан акыры өзүм оңдоп, анан ошондон баштап компьютерди оңдоп, туугандарыма, кошуналарыма, досторума ошентип атып, анан 8 класста компьютер программалоого киришип калып, ошо ойдон жүрөм. Сиз аябай эрте бул жаатка, бул багытка аралашкан адамдардан турбайсызбы? Азыркы учурда Германияга кантип барып калдыңыз? Кайсы программа менен бардыңыз? Кайсы багытта окуп жатасыз? Буга чейин ошол айтып кеткендей 3 жылдай Кыргызстанда окуп келгем. Ал жерде ошол Кыргыз немис институту бар эле. Ошол жерде окуп, анан 3 жылдан кийин аякта бир программа бар болчу. 20% студенттерди тандап алабыз деген. Анан ошол тандоодон өтүп, бияка келип калгам. Азыр негизги направлением бул прикладная информатика. Прикладная информатика, математика. Жок, математика жок, информатика эле. Информатика эле. Анан эң көп суралган суроолордун бири бул кайсы программалоо тилин үйрөнүүгө деп оңой деп ойлойсуз? Кайсыдан башташ керек? Үйрөнүүгө оңой, менин оюмча, бул иши максаттан дагы мындай көз каранды болуш керек. Адам кийин эмне менен иштегиси келет. Мисалы, мындай математикага көп көңүл буруп, жанагындай искусственный интеллект же дата аналитика деген немелерге кирсе, анда C++ сыяктуу тилдерди тандаса жакшыраак болуш керек деп ойлойм, же Pythonду. Эгерде көбүнчө мындай жанагындай мобилдик колдонмолорду жасап, же вебке кирем десем да JavaScript'тен болуш керек деп ойлойм. Бирок менин оюмча бул тил тандоодо деле анча мындай көп айырма жок, анткени көп программалоо тилдери бири-бирине окшош, принципи бир. Анан азыр деле мен деле көп жылдан бери иштеп келем, бирок мындай кээ бир учурларда болуп калат, жаңы такыр тааныш эмес технологияны колдонууга мындай туура келип калат да. Анан ал технологияны колдонуп атканда деле мен ал технологияны үйрөнбөй эле мурунку башка тилден келген билимим менен эле жазып кете берем. Анан кээ бир айырмалар болуп калса, аны документациясынан карап эле бул тилде кандай жасайт деп эле таап алам дагы. Анан ошону эле колдонуп, эч кыйынчылыгы жок. Ошондуктан программалоо тили бул мындай көп ойлонуп кереги жок да, мындай кайсыл программалоодон баштасам деп ар кайсы эксперттерге жазып сурап, бул бир тилди тандоо эле, анан ошону аягына чейин чыгарса, ошол билими менен эле аны оңой эле башка нерсени деле колдонуп кете алат деп ойлойм. Буга чейин ошондой эле болуп келди да, өз жашооман айтып бере алам да ошону. Мен деле ошентип айтам, айырмасы жок кайсы тилди тандайт. Бир тилди жакшы деңгээлде үйрөнүп алгандан кийин экинчи, үчүнчү тилди алып кеткенге оңой болот деп. Бирок азыр эми сиз бул университет, студент катары айтып жатасыз да. Убакыт тар адамдарчы азыр жогорку билими бар, бирок ал кесип менен иштебейт. Азыркы учурда буткемп курстар аябай тренд болуп жатат да. 6 ай, 3 айдын ичинде мен программист кылып коем деп айтат. Ошондой тандоонун алдында турган адамдарга кайсы тилден баштага деп кеңеш берет элеңиз? Python же Java'ны тандаса, менин оюмча жакшыраак. Python'дун жакшы жери бул жаңы баштап аткандарга жеңилирээк болот да, мындай. Java'га караганда анча строгий эмес, синтаксис боюнча дагы, правилалар да анча көп жок. Анан эмеде индустрияда дагы абдан көп колдонуп келет да Python тили. Вебте дагы берки жана ар кандай аналитика эмелерде дагы. Менин оюмча Python'ду жакшы тандаса дагы жакшы болот болуш керек. Кыргызстандын маркетине карап көрсөкчү, бизде Python тили негизи востребованныйбы, же Java, же JavaScript? Кыргызстанда буга чейин бияка келерде 2 жылда иштегем. Ал жерде Python'ду мурунтадан бери колдонуп келбесе, бирок акыркы күндөрү жакшы колдонуп башташкан Python'ду. Өзгөчө бэкэнд жагынан. Менин оюмча ал жерде Кыргызстанда деле жакшы эле иштеп кетсе болуш керек Python тили менен. Бирок Кыргызстанда Java, ошол веб, PHP дегендер да көп колдонулат, бирок алар менин оюмча жеңилирээк да Pythonго караганда, PHP деле. Мен дагы ошондой ойдомун, бирок мен көбүнчөсү баягы веб разработканы тандайм деген адамдарга JavaScript'тен баштагыла деп кеңеш берем да. JavaScript Java'га караганда бир аз жеңилирээк, үйрөнгөнгө жаңы баштаган адамга оңоюраак болот деп. Эгерде ошо JavaScript'ти жакшы деңгээлде үйрөнүп алса, азыр JavaScript'тен кийин акырындан бэкэндке өтсө болот. Бэкэндте деле акырындан колдонуп баштады. Анан ага башка тилди кошуп алып кеткенге, React'ти да кошуп алып кеткенге оңой болот депчи.
Менин билишимче Кыргызстанда азыр фронтенд разработкага, ошо фронтенд жаатына спрос көбүрөөк экен, чем башка багытына караганда. Эми бизде ар дайым спрос болгон бул фронтенд, бэкенд, full stack developer, data, big data бизде эми өнүгүп келип жатат. Бизде Кыргызстанда мындай аты чыккан чоң курстарда эле жок да, азырынча эмелерди чыгарган, data science'терди чыгарган. Big data дүйнө жүзүн басып баратат, бирок Кыргызстанга азырынча жакшы жете элек экен. Негизи JavaScript боюнча дагы ооба туура деп ойлойм да, анткени JavaScriptти мындай үйрөнбөсөм деле бирок аны көп колдондум да ошол аяк күндөрү, ошол эле фронтендте деле жана кайсыл мисалы Pythonду үйрөнгөндө деле баары бир JavaScriptти фронтендте колдоносуң да, бэкендте эмени Pythonду жазсаң деле Java жазасың, бирок фронтендте баары бир JavaScript болот. Анан ошол эле Node.js менен бэкендте деле жазып кетсе болот. Өзүң жазып көрөсүң, бирок болот экенин билем. Жана десктоп приложениялар, мисалы Skype, Slack деген программалардын баары дагы ошол эле JavaScriptте жазылган, жана React Native'ти дагы көп колдонуп калган мобилдик тиркемелер жасаганга. Анда дагы JavaScript колдонсо болот. Анан синтаксиси дагы анча мындай оор эмес да. Оор эмес. Анан өзүнүн стилистикасы боюнча дагы берки Java'га жакын да. Анан балким JavaScript үйрөнгөндөн кийин оңой Java'га дагы жаза берсе болот. Менин оюмча бул дагы бир жакшы тандоолордун бири болсо керек. Java'ны көбүнчөсү бул аябай кыйын тилдердин бири деп коет го. Синтаксиси өтө оор, фреймворктор көп Java'дан. Ошондуктан мен ойлойм да, баягы IT жөнүндө түшүнүгү жок адам, IT эмне экенин билбей туруп, оор тилден баштап алса, үйрөнө албай туруп таштап коебу депчи. Ошондой да болушу мүмкүнбү деп. Ооба, бирок Java'ны как биринчи тил катары мен деле сунуштабайт элем да. Мындай желаниясын түшүрүп салышы мүмкүн да ошо. Азыр бизде курстар күндөн күнгө көбөйүп атат. Аябай көп эми Кыргызстанда курстарды санап көрсөк. Ошол курстарды бүткөндөн кийин негизи биринчи жумушка сиз өзүңүз кантип кирдиңиз эле? Тажрыйбасы жок жумушка кирүү мүмкүнбү Кыргызстанда? Тажрыйбасы жок, мүмкүн эле болуш керек. Мен өзүмдүн эмем боюнча айтып кетсем, опытым боюнча буга чейин курстарга барбай эле ошол окуу жайдан эле же болбосо өзүм ошол YouTube эмелерден көп үйрөнчүмүн. Анан биринчи курстан экинчи курска чейин аябай көп издегем да ошондой эмелерди. Стажировка иштегенге жерлерди баары албай кийинче алып коебуз деп, анан акыры тажап жазбай калгам көп. Анан бир жолу жанагы WordPress деген укканын белеңиз? Ооба. WordPress деген өзүм колдонгон эмесмин, бирок ошол мындай көп адамдар колдонот экенин угуп калып, анан ошону мен өзүм сайт жасаган мындай максатым бар болчу да ага чейин. Анан ошону кайсыда жасайын деп ойлоп жүргөм. Анан WordPressти угуп калып, анан ошол WordPressте жасасамбы деп, бирок бир проблема бул WordPress кыргызча которула элек болчу экен да ошол учурда. Анан анда муну биринчи которуш керек экен деп, анан ошону которуп баштагам. Бир жумадай которуп, анан акыры жана проценттен карасак, мен бир жума которуп, мындай аябай көп иштегем, бирок 3% бүтүрүп турмун да. Анан аякта мурунда которгон адамдар бар экен ошол жакта, участникини карасам, анан башкаларга дагы жазып, которбойлу чогулуп бүтүрүп салалы деп, анан ошолор жооп берип, анан бирөөсү ошол компанияга чакырып алды да стажировкага. Анан ошентип анан кирип калгам да экинчи курсунда. Менин оюмча ошондой мындай сразу таап кетиш кыйын да, бирок эгерде өзүң мындай каалап ошол программалоого аябай кызыгып жүрсөң, мындай жол баары бир табылат болуш керек. Кыргызстанда комьюнитилер бар да, мындай сообществолор, метаптар, программисттер өзүнчө жолугуп. Аякы күндөрү дагы аябай көп болуп калган, ошол жанагы эле Ололо Хаус жана Аутсада мындай жума сайын метаптар болуп турат, хакатондор дагы болуп турат. Мен ойчу хакатондордо дагы мындай аябай сонун болуш керек да, жанагы компаниялар өзлөрү келип, өзлөрү уюштуруп, анан эгерде өзүңдү жакшы көрсөтө алсаң, тандалышат да. Анан Neobis деген дагы көп мындай уюмдар чыгып атат. Мен оюмча азыр вируска жараша балким бир аз эметип калды, бирок эгерде вирус буюрса бүтүп кетсе жакшы эле болуш керек деп ойлойм ошол хакатондор аркылуу. Америкада дагы негизи ушу нетворкинг аябай күчтүү да. Нетворкинг ивенттерди, нетворкинг встречаларды кылып, адамдарды бири-бири менен тааныштырып, ошондой нетворкинг ивенттерге рекрутерлерди, жумушка алам деген адамдарды чакырып, ошо жуниорлорду, жаңы баштап карьерасын баштап жаткан адамдарды бири-бири менен сүйлөштүрөт да. Мен ойлойм ошо Кыргызстанда дагы ошондойлорго көбүрөөк барып, адам өзүнүн окружениясын мындай бир эле отуруп алып жалгыз жумуш издебей, жанындагы адамдарды карап көрүп, ошого программированияга кызыккан, айтиге кызыккан адамдар менен дос болуп, ошолор аркылуу башка адамдар менен таанышып,
кругун чоңойтуш керек депчи. Ошондо гана бири-бирине жардам берет деп, бири-бирин реферал деген программа бар го, бирине бири айтып, бизге компанияга бирөө керек, мына менде бирөө бар, ушуну жумушка ал, карап көр деген система негизи жакшы иштейт. Ошол дагы акырын-акырындан Кыргызстанга деле жетип атат да. Мен резюмелеримди жөнөттүм, мен эч ким жумушка албай жатат деп отура берсе, адам ойлойм, ал адам жумуш таппаса керек деп, аракет кылыш керек. Значит, нолдон баштап деле, опыты жок деле жумушка, стажировкага кирсе болот. Эң башкысы бир нерсе кылып өзүңдү көрсөтүп алышың керек го деп ойлойм да. Ошо ар кандай проекттерди жасап, буга чейин ошол жана айтып аттым эле го, бир максатым бар болчу, бир сайтты жасап, ошонун черновой варианты дагы бар болчу да, бир эмеге киргизип койгон элек, анан ошону дагы анан кийинчерээк көрсөтүп калдым да, мына могул сайтты бүтүргөм деп. Эгерде ал сайтым жок болгондо, эмнени бүтүрүңүз деп көрсөтүүгө эч нерсем жок болмок да, бирок мындай мурун жасап алганым дагы жакшы болуптур да. Башында ойлогон эмесмин бул жардам берет деп, бирок ал да жардам берип калган. Менин оюмча ошондой проекттерди жасап, башында жасап көрүш керек да, баары деле көрсөтүш үчүн. Анан мен ойлойм, еще баягы айтиде негизи командная работа, agile система деп коет го. 2-3 адам, интереси бириккен адамдар группада биригип алып, бир проекттердин үстүндө чогуу иштеп, ошол проекттерди дагы резюмеге жазып койсо болот да. Ал биринчиден адамды командада иштей алышын билдирет сразу эле. Чоң командага кирсе кантип иштеп кете алат, башка адамдар менен collaboration деп коет, коммуникация кандай болот, ошол жактан өсүүгө жардам берет. Адан сырткары сиз айткандай азыр айтиде веб-сайт жасаш үчүн, бир программа жасаш үчүн, бир проект жасаш үчүн жумушка кирүүнүн кажети жок. Өзүң эле үйдөн отуруп алып, өз алдынча проекттерди бүтүрүп берсең болот да. Опыт топтоло берет. Уже сен жумушуңду жакшы билип калгандан кийин жакшы специалисттер бардык жерде керек. Нолдон баштаган адамдарга айтинин кайсы тармагын окуса болот? Ушу аябай көп келген суроолордун бири. Мен да көп окуп калдым. Кээ бирлер өзлөрү нолдон баштап кайсыл тармакты тандасам болот деп сурашат экен. Кээ бирлер балдарымды могул тармакка кантип киргизсем болот деп да сурагандар болот экен. Менин оюмча мындай адамдардын баары эле как бы айтишник болуп эле анан бир направленияга эле кете берсе бул туура эмес болуш керек. Анткени адамдар ар кандай болот. Кээ бирөө сүрөт тартканга кызыкса, кээ бирөө мындай отуруп алып, бир ар кандай бир нерселерди чыгарганга кызыкса, ошондон башташ керек деп ойлойм да. Анткени эгерде мындай ошентип жана логика менен иштеген адамдар, жана ар кандай задачаны решать эткен жакшы көргөн адамдар, там дизайнер направленияга кетип калса, анда алар жакшы иштей албайт болуш керек. Кээ бир сүрөт тартканды жакшы көргөндөр наоборот логика же алгоритмдерди чыгарган жерге кетип калса дагы кыйын болуп болуш керек. Ошондуктан эгерде адамдар өзү башынан креативностька жакын болсо, анда алар жанагы UI, UX деген направлениялар чыкты го. Анимация, ар кандай визуалдарды жасаган, ошондой адам, креативдүү адамдар ошондой направленияга кетет. Берки ошондой задачаларды чыгарган, алгоритмдерди чыгарган адамдар көбүнчө ошол бэкэнд жакка кетсе, менин оюмча туурараак болуш керек да. Анан ошондон ары, анан уже дальше көрүнөт го дейм. Туура. Негизи эле мен дагы нолдон баштап жаткан адамдарга кандай кеңеш берем? Сен билбейсиң да эмнени каалап жатасың. Просто айти жөнүндө бир жерден угуп калдың, айти тренд болуп атыр, мен дагы окушум керек экен дейт да. Биринчи адам өзүнүн кызыгуусун табыш керек да. Эмнеге кызыгат, ойлонуп, изилдеп көрүү. Аябай жакшы сөз бар го, research кылуу. Азыр бүт нерсени research кылыш керек. Интернет өнүктү. Интернетте жок нерсе, жокто бардык нерсе бар. Издесең табасың. Библиотекалар чоң, изилдеп көрүш керек. Бул кесип эмне иш кылат? Список түзүш керек. Кандай кесиптер бар негизи? Ар бир кесип эмне жумуш аткарат? Анан ошого жараша адам өзүнө тандайт. Анан программист все-таки болом деп чечкен адамга мен айтам, бир курска барып, акча төлөөрдүн астында бир 2 жума, 1 жума убактыңызды аябай HTML менен CSS үйрөнүп көрүңүз депчи. Эң оңой. HTML жөн эле HTML любой адам үйрөнө алат. HTML менен CSS үйрөнүп, эң бир жөнөкөй бир веб-сайт жасап көрүңүз. Кызыгуу адамда ошондо эле пайда болот, бир нерсени ойлоп тапканда. Ошону жакшырткызы келет, ага бир өзүнчө бир функцияларды кошкузу келет, кыйын нерселер жасагызы келет. Эгерде ошо HTML менен CSS 2 жуманын ичинде сизге жагып кылып аткан жумушуңуздан дагы интересно болуп баштаса, анда ойлонбой туруп ошол багытты тандаңыз депчи. Неге дегенде азыр интернетте бесплатный HTML курс десес козгарындай болуп чыгат жамгырдан кийинки. CSS деле основа CSS үйрөнүш оңой эле да. JavaScript өтпөй туруп, ошондой ыкманы да колдонуп көрсө, адам өзүнүн кызыгуусун билмек.
программированияга шыгы барбы жокпу? А эгерде адам HTML, CSS'ти түшүнбөсө, анда JavaScript'ти деле үйрөнүш өтө кыйын болот го деп. Аябай чын эле сонун кеңеш экен, анткени мен да башында 8-класста баштаганым бул C++ болчу да. Анан аны 2 жолу тыштап салгам да, 8-класста бир тыштап, анан 9да да бир аракет кылып, да бир жолу тыштагам. C++ ал берки Java'дан да бир аз кыйыныраак тилдерге кирет да, анан. Эски тил да. Анан 10-11 класстарда эмеге ошол HTML менен CSS'ти баштагам. Анан C++тан кийинби же ушул аябай жеңил болуп калган да. Анан бирок мындай C++да мындай графика эч нерсени көрө албайсың, жөн гана кара экранда эле бир нерселер чыга берет. А тигинде уже оңой жана мындай чоң результатты, көрүнүктүү результатты сразу көрүп алсаң болот да. Анан ошондон кийин аябай эметип, дагы дальше үйрөнүп, анан ошентип андан кийин уже башкаларга да өтүп кеткем да. Жок дегенде Hello World деп жазып чыгара аласың да, түшүнүп. Ошон үчүн HTML, CSS менин оюмча баары ошондон баштаса жакшы болот окшойт. Адан сырткары айтини бир эле программированияга байлай берет да. Айтиде көптөр ойлойт, бир эле кесип бар, бул программалоо, жөн эле кечке код жазып отура бересиң деп. Айтиде бул IT жөн эле тармак болуп атпайбы, медицина дегендей эле. Медицинанын ичинде канча деген кесиптер бар, тиш доктурдан баштап операция жасаган адамдарга чейин бар. IT ошол сыяктуу эле дейм да. IT бул багыт, information technology, маалымат технологиясы. Анын ичинде аябай көптөгөн кесип бар. Ошолордун бири бул программирование, программист, software engineer, software developer деп коет. Дагы кесиптер бар, ойлонуп, изилдеп көрүш керек. Код жазбай туруп, бирок айтишник болсо болот деп да айтам да. Мен оюмча азыр рамдан да көп кетип калдык, анткени ар кайсы жанагы медицинадагы IT-ге кирип кетти, образованиядагы IT-ге кирип кетти, анан азыр IT-де иштеп эле жанагы ар кандай биология, химияда кирип кетти. Бүт бар. Азыр андан да көптөгөн эмелер чыгып кетти окшойт акыркы күндөрү. Ооба, даже азыркы күндө ошо 6 айдын ичинде деле башка кесиптерди да аркаласа болот да. Ошолордун ичинде систем администратор, систем инженер, системный инженер, cloud инженер, азыр cloud аябай дүйнөнү ээлеп баратат. Бул эң биринчи AWS башында турат, Azure, Google Cloud кете берет. Cloud адистери аябай керек. Жакшы төлөнгөн жумуштардын бири. Архитекторлор, системный архитектор, cloud архитектор деп коет. Ал жакта программисттерге окшоп кодду анчалык деңгээлде билүүнүн кажети жок. Инструментти билиш керек, кантип колдонуш керек, automation жазганга бир 10 сааттык код жазганга билим болуш керек. Ошондой кесиптерди дагы тандаса болот да. IT багыты кечиккене эле Java'да же JavaScript'те же Python'да эле код жазып отуруу менен чектелбейт. Баягы бир досум дагы айтып калды, бир мурун сельский хозяйствода көп опыты чоң адам экен да. Анан ошол бир программист менен сүйлөшүп, анан бир теплица жасашыптыр. Ал теплицанын жанагы жер почвасынын баарына ар кандай датчиктерди коюп, анан изилдеп чыгышыптыр да, кандай средада өсүмдүк батыраак, анан жакшыраак өсөт деп. Ошол чогулган маалыматтын баарын искусственный интеллект аркылуу анализдеп туруп, анан жасап коюшуптур. Ар бир өсүмдүккө индивидуальный мындай среданы жасап турат экен да ошол система. Анан ошол стартап аркылуу аябай көп акча таап, азыр көптөгөн ошондой теплицалар чыга баштаптыр да, ошондой искусственный интеллект менен иштеп, оптимальный температура эмени жасап коюп турган. Менин оюмча азыр сельское хозяйствода иштеген Кыргызстанда аябай өнүккөн го бул. Ошол аркылуу дагы IT менен мындай эметип кетсе болот го деп. Азыркы заманда мындай чектөө жок болгон үчүн буларга бир пример катары FitJob'ты деле айтсак болот. Кыргызстандан чыккан стартап. Нью-Йорктон инвестиция алды, $5 миллион. FitJob деп койду. Жөнөкөй эле, кандай десем, колдонмо. Ичинде хиджаб кийген, жолук салынган кыздар спорт менен алектенип, спорт упражнения, спорт көнүгүүлөрүн көрсөтүп, мындай айтканда, мусулман кыздарына колдонуучу, спорт жагында колдонуучу бир колдонмо болуп калды. Турцияда хакатонда жеңди, стартаптардын жогулушунда эң лидирующий эмеге чыгып, тройкага. Ошондой инвестицияларды алып жатат. Ал нерсени айылда отурган бир бала деле жазышы мүмкүн эле ою келип. Креативностька чек жок. Адам токтолбош керек дегенди билдирет. Мен ошол жаңылыкты угуп аябай сүйүндүм да, Кыргызстандан чыккандай.
аябай оригинальный чыгып тур. Аты дагы сонун фиджаб деп. Азыр тренд болуп жаткан темалардын бири экен да. Азыр бардыгы эле фитоняшка болуп кетти го. Фит бүт жакты караба, спорт, правильное питание деп. И ошол замандан калбай кыргызстандык программисттер жазганы мени аябай кубандырды да. Программалоону үйрөнгөнгө жаш тоскоолдук болбойбу? Сиздин опытыңызда кандай? Жаш менин оюмча эч тоскоолдук боло албайт. Канчалык эрте баштаса ошончалык жакшы болуш керек. Канчалык эрте болсо ошончо көп үйрөнүп, ошончо курстарды дагы көрүп окуп, акыры эртерээк максатка жетет болуш керек канчалык эрте баштаса. Азыр жада калса жанагы жаш балдарга дагы ар кандай платформалар чыкты. То есть мурун эле чыккан Scratch, анан Minecraft аркылуу Python үйрөнүү деген дагы бир угуп калдым көп. Менин оюмча азыр ар бир жашка өзүнчө технология ошондой үйрөнгөнгө курстарынан технологиялар жана акча төлөш керек эмес, интернеттен эле таап алса болот да алардын баарын. Менин оюмча жаш эч кандай тоскоолдук боло албайт. Эң башкысы тилди дагы үйрөнүп коюш керек болуш керек. Англис тилин болсо анда дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр болот. Туура. Программисттер англис тилин чогуу алып кетип, англис тилин билүү менен башка эшиктер ачылат да. Чоң дүйнөгө ачылат эшиктер, возможностьтер ачылат гиганттарга. Бирок дагы бир мындай Кыргызстанда миф деп койсом болот бар экен. Сен программист боло албайсың, сен англисче билбейсиң деп дагы айтат экен. Сен программалоону үйрөнөрдүн астында биринчи англис тилин үйрөнүп алып, анан программист бол деген сөздөр дагы көп экен да. Негизи мындай аябай мындай как бы англис тили абдан маанилүү болушу мүмкүн, бирок англис тилин билбесе программист боло албайсың деген туура эмес болуш керек. Англис тили ошол коддо колдонулса дагы, бирок көп эле адамдарды билем да, то есть тааныштарым бар, кээ бирлери мындай аракет кылып келе жатышат азыр. Ошол эле келечектен алсак деле, келечек группасынан кээ бирөө англис тилин билбейт, бирок эгерде жакшы түшүндүрүп берсең, өзлөрүнүн каалоосу аркылуу үйрөнүп коддорду жазып атышат да. Англис тилин сөзсүз түрдө үйрөнүш керек деп ойлойм. Бизде баягы менталитет, анан эме калып калган да, стереотип калып калган да. Биз Советский Союздун бир бурчу бөлүгү болгондуктан ошол мамлекет орус тилди билсе мурун 30 жыл мурун, 50 жыл мурун орус тилди билген адамдар жакшы жумуштарда иштеген, орус тилди билген адамдар башка жака чыгып, Россиядан же болбосо дагы башка өлкөлөрдөн билим алып келген. Мындай тил билүү менен көптөгөн возможностьтер ачылган да кыргыз адамдарга. Бизден эле азыр чыган ошо Советский Союздагы адамдарды алып көрсөк, бардыгы орус тилдүү адамдар болгон. Азыр ошо орус тилдин ордуна биз англис тил менен заменять этишибиз керек дейм да. Эми орус тил билүү менен чектелбей, азыр биз кичинекейибизден балага эне тил, эми үйдө сүйлөгөн тилден сырткары орус тилден дагы приоритет турат, бул англис тил болуп атат да. Балага сразу англис тилин үйрөтүш керек болуп атат кичинекейинен. Ошондо гана бала өзүнө көбүрөөк возможностьтер ачылат. Европага, Азияга, Америкага, Канада, Австралия бардыгы англис тилдүү мамлекеттер. Бүт жакта англис тилдүү университеттер бар. Ошого басымды көбүнчөсү жаш балдарга, ата-энелер көп сурайт. Англис тилге жасаш керек деп ойлойм да. Бирок англис тилин билбейм деп эле такыр үйрөнбөй коюу дагы болбойт го. Туура эмес. Ооба. Бизде деле эми программисттер бар да, таптакыр англис тилин билбеген программисттер бар. СНГ менен Кыргызстандын өзүндө иштесе болот. Ошол үчүн Кыргызстандагы курстар болуп атпайбы? Программированияны орус тилинде үйрөтүп атат, программированияны кыргыз тилинде үйрөтүп атат. Францияга барсаңыз, ошол эле JavaScript'ти француз тилинде үйрөтөт. Чындыгында англис тили аябай көп мындай мүмкүнчүлүктөрдү ачат, ошондуктан орусча материалдарды издегиче англисчени үйрөнүп алып, анан англис тилиндеги нерселерди окуса, бир топто адамдын өзүнө жеңилирээк болот го деп ойлойм да. Жаш жөнүндө сөз болуп калды. Канча жашынан баштап программалоо менен адамды тааныштыруу керек деп ойлойсуз? Канча жаштан баштап? Канчалык эрте болсо ошончо жакшы болуш керек. 3 жаш болобу, 5 жаш болобу? Башында албетте мындай оор нерседен баштабай, бирок ошол жашка мындай тиешелүү, мисалы, эгерде кичинекей бала болсо, ошондой жанагындай ар кандай логический оюндардан баштап, андан кийин ошол жана конструктор сыяктуу, мисалы конструктор дагы оюну жана Лего, бул дагы ошондой архитекторский ойлонууга чоң салымын кошот го деп ойлойм да. Ооба. Ошондойдон баштап анан бара-бара кирип кете берсе болот болуш керек.
Бизде просто түшүнүк бар да, 5 жаштагы балага биз программалуу тилин үйрөтүп жатабыз десе, ойлойт да баягы студентке окшотуп, алып келип алып, агай менен прям 5 жаштагы бала эмнени үйрөнө алмак эле депчи. Мен өзүмдүн опытымдан айта алам. WeCode деген эмеде бар, уюм бар бул жакта, non-profit organization. Ошол жакта ментормун жана волонтёрмун да. 5 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүм жаш балдарга оюн аркылуу код үйрөтөбүз. HTML, CSS, JavaScript, Python ар бир эмеси менен преподаватель келип, мындай айтканда, ойноп жатып эле, сүрөт тартып атып эле программирование эмне экенин түшүндүрүп коет да. Бул аябай сонун ыкма. Ошого мен ойлойм, эгерде ошондой курстар 5 жаштан өйдөп жатса, эми 3 жаштагы бала менен китеп окуш негизи кыйын да. Мен апа катары айтам, аны 5 мүнөт алып отуруш кыйын болот. А 5 жашта, 6 жашта уже бала чоңоюп калат, бир орунда бир 2 саат отуруп бере алат, ойногонго, айтканыңы түшүнүп калат. Ошол жаштан баштап акырын технологияны үйрөтсө болот го деп ойлойм. Жана дагы бир момент, бул эме сөзсүз эле кыйнап эле окута берген дагы туура эмес болуш керек. Анткени эгерде башынан баштап кыйнап эле үйрөн деп эле окутуп салса, анын ал такыр кичинекейинен баштап ошол программалоону жаман көрүп калышы мүмкүн да болушу мүмкүн го. Ошондуктан өзүнүн кызыгуусуна жараша кызыктырганга аракет кылыш керек, бирок эгерде кызыккысы келбесе, анда кыйнап дагы кереги жок да. Ооба, ар бир бала, ар бир адам индивидуальный кызыгуулар. Ар кандай элдин баары эле программист болуп кетсе, бизде мугалимдер каякта калат, архитекторлорубуз каякта калат, медицина, медиктер керек бизге. Мен ойлойм, ата-эненин милдети бул баланы ошол нерсе менен тааныштыруу. Мына балам ушундай жаат бар, мына программирование деп коет, мындай код. Сага кызыгып жатсаң, мына можешь ушу менен дальше заниматься дегендейчи. А эгерде балада кызыгуу пайда болбосо, балага башка нерсени тааныштырыш керек да. Ошондо ата-эне өзүнүн милдетин аткарган болот, тандап кетүү бул баланын выбору болуш керек да, свобода выбора. Баланы сиз айткандай заставлять этип окуткан мен деле ойлойм туура эмес деп. Комментарийлерден байкап калдым да, кээ бирлер ошо жазыптыр. Кантип өзүмдүн баламды кызыктырсам болот, то есть айтиге киргизип салсам болот деп жазыптыр да. Өзүнүн башында кызыгуусу боюнча сурап көрбөйбү деп дагы деген ой кетти да менде. Кыргызстанда уюмдар барбы? Менторлук кылган, бири-бирине жардам берген, ушул жөнүндө сурагандар көп экен. Негизи Neobis деген ошол менин учурумда аябай көп метаптарды ошолор кылышчу да, аябай көптөгөн хакатондорду кылышчу. Менин оюмча ушул хакатондорго дагы сөзсүз барыш керек да, эгерде азыр студенттер угуп жаткан болсо. Хакатондор негизи аябай көп болот да, азыр вируска карата эле бир аз азайып калды, бирок аябай ай сайын эмес болсо дагы даже 2-3 ай сайын болуп турчу. Ошол эле Аутса, Neobis, Оло хаустарда көптөгөн метаптар, хакатондор. Анан хакатондордун аябай көп жакшы жактары бар да. Мисалы, аяктан жөн эле барып, акча төлөбөйсүң, команда менен иштеп, бир продуктты жасаганга аракет кылып, утсаң утасың, утпасаң жок да. Утсаң аябай чоң байгелерди дагы беришет, аяктан байгеден тышкары дагы көптөгөн адамдар менен ошол IT жаатында иштеп жаткан адамдар мындай коммуникациядагы жакшы болот, мындай нетворкинг болот. Анан ошол эле компаниялар менен дагы мындай жакшы мамиле түзөлсө болот. Ошондой менин оюмча хакатондорго сөзсүз барып туруш керек болуш керек. Азыркы учурда эң тренд болуп жаткан курстар жөнүндө айталы. Негизи эле 6 айлык курсту бүтүп жумуш табуу мүмкүнбү? Кандай деп ойлойсуз? Тааныштарыңыз барбы Кыргызстанда? Курсту бүтүп иштеп жаткан. Ооба, бар. Негизи бул эмеден дагы адамдын өзүнүн калоосунан дагы эмеден болуш керек. Кээ бирөө ошол үйдөн үйрөнүп, ар кандай ошол кыйынчылыктарды өзү жеңип, балким курстарга караганда мындай көбүрөөк жол басып калат, бирок зат өзү үйрөнүп алат да. Анан кээ бирлер ошентип тапса, кээ бирлер курстарга барып, ошол бат-баттан айткан немелери менен угуп дагы таап алышат. Менин оюмча, эгерде мотивациясы болсо, курстардан деле, курсу жок деле мындай жумушта иштеп кете алат да. Эң башкысы курстардан бир аз жеңилирээк болот. Бирок акча төлөйсүң. Сиз 8-класстан баштап бул жаатка аралашкан адамдар катары канчалык чындык математиканын ролу программированияда? Мен математикам 0, мен программист боло албайм деп эле адамдар окуп көрбөй туруп эле өзүн чектеп койгон адамдар аябай көп экен да. Менин оюмча бул эмеден дагы болот окшойт. Мисалы, негизи чын эле бул математиканы жакшы билсең, программалоону жакшы түшүнө аласың. Анткени математикада мындай четкий система бар. Анан программалоодо ошондой система бар. Бирок математиканы билбей эле программист болуп кетсе болот. Бирок дагы бир жагы,
Мен өзүм мурун 8-класска чейин мен өзүмдү математикада жокмун деп гуманитарий катары эсептечмин да. Бирок 8-класста мен өзүмдүн мектебимди алмаштыргам. Анан башка мектепке өтүп, ал жерден күчтүүрөөк мектеп болчу да. Ал жерден математиканы эң башынан баштап кайра үйрөнүп чыккам. Аякта дагы менде бир информатикадан берген агай сенин математикаң күч экен деп мени олимпиадага албай койгон болчу да. Ошого ичим күйүп, короче, математиканы үйрөнөм деп өзүмө мындай эметип койгом да. Андай обязательство катары кылып, анан математиканы жарым жылдай аябай көп окуп, андан кийин математика аябай жатып кетти да. Мен көрсө, мурунку мектебимде менин мугалимим туура эмес үйрөтүшкөн да мага. Ошондон кийин мен математиканы жаман көрүп калыптырмын, бирок башка мектепке өткөн соң математика менен кайра башынан таанышып, анан математика чындап эле кызыктуу экен да, эгерде мындай мугалимиң жакшы болуп, эгерде жакшы түшүнсөң, эгерде мындай отношенияны өзгөртүп коюш керек экен. Кээ бирлер башында ошол балким мугалим башкача үйрөтүп калды беле, анан башында түшүнбөй калып эле, анан ойлоп калышат экен да, мен математикада жок экенмин деп, анан такыр математиканы өзүнө мындай жаап салышат экен да. Менин оюмча бир аз кызыгып көрсө балким математика жагып кетет, программалоо деле. Программалоону, математиканы билбей туруп деле, 3кө билип деле үйрөнсө болот. Мен жакында эле бир тааныш кызым ушул жаатында да QA инженер болуп иштейт. Анан адамдар көп сурайт экен да, мен математикам начар, мен үйрөнө аламбы деп, анан ал кыз тажап кетиптир. Аттестатын алып, сүрөткө, видеого тартып көрсөттүр. Математика 3, геометрия 3, физика 3. Вот, жалаң 3кө бүткөн адам, программист болуп иштеп атам. Что вам еще нужно для доказательства? Деле мен айттым, аябай сонун пример болду депчи. Мектептеги программаны окуган адам азыр Америкадагы бир компанияларда иштеп жатат, код жазып деп. Курстар боюнча айта кетсек, мен өзүмдү пример катары деле айтам. Мен деле университеттен окугам. IT программированияны. Айтам, Чикагодагы эле 6 айлык курсту бүтүп, иштеп, ушул жакта карьера куруп жатам да. Ким билет, мен дагы Кыргызстанда стереотипти ойлобой туруп, математиканы жакшы көргөн адам катары программированияга тапшырганда кандай болмок, университеттен окуган кандай болмок депчи. Менин биринчи кесибим бухучет аудит анализов. Мен бухгалтермин да, бухгалтерден IT-ге өтүп кеткем. Жаштарга кандай дагы кеңеш берет элеңиз, эме деп сурагандар көп да. Мен убакытты кетирбей эле, мен азыр 11-класстан кийин же 9-класстан кийин курсту бүтүп алып эле иштей берем. Сиз иштеп атасыз го деп. Мен айтам, диплом керек, ошону ушунчалык жакшы жеткиргенге, түшүндүргөнгө аракет кылам. Ар бир видеомдо айтам да, канчалык диплом керек экен. Дипломду бирок Кыргызстандын мындай кээ бир университеттери бар. Диплому мындай эле сатып алышат го дипломдорду. Анан ошого жараша кээ бир балким Кыргызстанда кээ бирлер сурайт, бирок көбүнчөсү сурабайт да дипломду. Мындай баары бир портфолиосунан опыт работасын сурап коет да, типа дипломду сатып алдың деп ишенбейчи. Анан башка өлкөлөр, по-моему, Кыргызстандын көп дипломдорун признавать этпейт болуш керек. Признавать этпейт деп уккам да. Канчалык чын билбейм бирок. Бирок ошону билип эле, типа университетте окубай койгондагы туура эмес балким турадыр, бирок мындай кийинчерээк, мындай чоң адам болгондо деле, анан типа студенттик кездер деп башкалар баары сонун эстеп атса, сен эмне деп эстейсиң студенттик кездериңди деп. Балки студент окугандын да өзүнүн да бир жакшы жактары бар болуш керек, кызыктуу болуш керек деп ойлойм да. Мен эмне үчүн диплом алууга деп айтам. Бир эле тааныш кызыбыз ошентип окууну таштап койгон экен. Окуп баштап диплом албай койгон, IT-де окуду, аябай сонун карьера курду. Бирок карьерный лестницадан өйдөгө чыгам, директор болом, senior менеджер болом дегенде наличие высшего образования деп сурады да. Не важно Кыргызстандын кайсы университети, не важно кайсы багыт, учитель болосуңбу, архитектор, бухгалтер, юрист болосуңбу, наличие высшего образования галочка керек экен. Анан эми 30-ка, 35-ке чыгып алып, Кыргызстандагы бир университеттерде дистанционно окуп, азыр диплом алганга аракет кылып жатат. Ошол эжебиздин эле примеринде айтсак болот. Кененирээк ойлонуш керек да. Азыр Кыргызстанда сизге диплом кереги жок болсо, бирок 30 жашка чыгып Европада иштеп жатып, рядовой программист болуп иштей беришиңиз мүмкүн, диплому жок. Бирок ким билет, сиз эртең CTO болом дейттирсиз, ким билет, сиз эртең директор болом дейттирсиз. Наличие высшего образования деп диплом деген галочка керектүү жерге дипломуңуз жок болуп калып, ошол сизди артка тартып койбосун дейм да. Азыр 9-ду бүткөн адамдарга, 11-ди бүткөн адамдарга окуй турган кез да. Окуш керек. Карап эле отура бербей, иштегенге убакыт өзү келет.
возраст келет, возможность келет да. Бизде эми тилекке каршы образование сүйүндүрбөйт. Как говорится, желаю быть еще лучше, да? Анан мен айтам бардыгына. Мектеп университеттин эле программасын карап отура бербей келе депчи. Азыр интернеттин заманы, азыр самоучкалар, саморазвитие ушунчалык өнүккөн кез. Почему бы и нет, если университеттен да курс алып и самостоятельно окуган студент. Сиз өзүңүздү элестетип көрүңүз. Биринчи курска тапшырдыңыз, биринчи курстан кийин сиз үйдөн отуруп алып бир жылы Java'ны үйрөндүңүз, бир жылы JavaScript үйрөндүңүз, бир жылы Python'ды үйрөндүңүз. 4 жылдын ичинде эгерде сиз саморазвитие менен алектенсиз, кандай мыкты адис чыгат. Ошо мүмкүнчүлүктү жоготпош керек да. Азыр Гарвардтан акысыз курстарды берип жатат. Ал курстар 5000, 7000, 10 000 долларлык курстар бесплатный платформага коюлуп, бесплатный адамдарга возможность берип, сертификаттарына чейин берип жатат. Тил үйрөнүш керек. 4 жылды убакытты мен туура колдонгула дейм да, билимдин артынан түшсөңөр, даже Кыргызстанда отуруп деле азыр Гарвардтын, Стэнфордтын лекцияларын угуп окуганга болот. Университеттин программасы менен адам чектелбеш керек да. Особенно эми Кыргызстандын окуу системасында. Үйдө отуруп окуган адамга эч нерсе чектелбейт да. Интернет керек, компьютер керек. Мында ар бир четверть сайын, ар бир 3 ай сайын жаңы курс ала берсе, 4 жылдын ичинде канча деген курсту бүтүп коет. Ошо курстун бир 50% башында калса деле мыкты адис болуп калат да. Эң башкысы аракет кыла берсе эле бир эме жыйынтык сөзсүз болот да. Ошондуктан мен айтам да, бүтүрүүчүлөргө, окуучуларга курска кызыкпагыла депчи. Бул кыска мөөнөттүү курстар убакыты тар адамдарга аябай жакшы ылайыкташтырылган да. Мага окшогон адамдарга туура эмес жакта окуп алып, мен бухгалтер болгум келбейт, мен программист болгум келет, же IT адиси болгум келет. Мага кыска мөөнөттүн ичинде сыгылган программа менен батыраак окуп, батыраак иштеш керек, үй бүлө багыш керек, өзүмдү өзүм обеспечивать этишим керек да. 9-ду бүткөн балдар, 11-ди бүткөн балдар кайкашышат, окугула дейм да. Студент болгула. Университеттин өзүнүн бир атмосферасы бар. Университеттен алган тажрыйба, жашооңдо колдоно турган тажрыйбаларды ошол жактан алышың мүмкүн. Окуудан сырткары университетте адамдар баарылашууну үйрөнөт, бири-бири менен мамиле курганды үйрөнөт, самостоятельно бир нерсени окуганды, жазганды үйрөнөт, ресерч жасаганды үйрөнөт да. Университетке окубай калса, ал опытты албай калса, мен билбейм кандай болот. Туура. Комментарийлерди ачып кое берейин, Кайсы суроо жакса окуп алып жооп бере бериңиз. Бардык айтылган жакшы сөздөргө рахмат. Заранее айтып коеюн. Можно ли попасть на стажировку за границей без высшего образования? Кандай деп ойлойсуз? Высшее образование жок болсо, анда жок дегенде опыт работы керек, жана портфолиодагы жакшыраак болуш керек да. Буга чейин жасалып бүтүрүлгөн проекттерди көрсөтүш керек. А так мындай башка өлкөдөгү компаниялар мындай бир эле адамды келип эле ала бербейт болуш керек, стажировка болсо дагы. Анткени стажировка кылса дагы ага убактыларын коротушат, өзүлөрүнүн бир ресурстары канча да коройт да. Ошондуктан аларга мындай сразу пайда алып келе турган адамдарга көбүрөөк кызыгышат да. Анан ошол портфолио, опыт работы мындай как доказательство катары болот да. Мага жаккан суроолордун бири бул бардык эле IT деп жатат, бардык эле тренд болуп жатат, бүт эле IT багытына кетип калды. IT-да канча убакытка чейин ушундай актуалдуу болот деген суроо. Актуалдуулугун жоготпойт болуш керек, бирок кээ бир IT мындай профессиялар баары бир берки жанагы искусственный интеллект роботтор аркылуу балким чектелет болуш керек деп ойлойм. Акыркы күндөр ошол укмуштуудай технологиялар чыга баштады. Мисалы, фронтенд разработчиктерди заменять эткендерди дагы көрдүм. Кээ бир анчалык жакшы жасабаса дагы, бирок бир нерсе кылып аткан да, эгерде аны дагы жакшы өнүктүрсө, кийинчерээк ошол фронтендти искусственный интеллекттер өзүлөрү эле жасап калат болуш керек деген дагы ойлор кетет экен да. Ошондуктан менин оюмча актуалдуулугун жоготпойт, эгерде адам өзүн өзү убакыт сайын жаңылап, жаңы нерселерди үйрөнүп, мындай өнүгүп, трендтен калбаса, анда жакшы болот. Мен деле ойлойм да, ушу IT багытында бул башка багыттарга салыштырмалуу 4 жыл мурунку алган билимиң менен далеко не убежишь да, кетип калбайсың. Адам жаңыланып туруш керек. Күн сайын, ай сайын, жыл сайын жаңыланып, жаңы нерсени окуп, үйрөнүп туруш керек. Бирок мага IT негизи ошол жагы менен жагат да. Күнүгө бир нерсени үйрөнгөн үчүн мага жагат. IT'де ушул жааттагы адамдар может ошон үчүн
мени тренировка кылган сайын жакшы иштейт дейт го. Менин иштеши боюнча чек жок. Значит, мени тренировать этип туруш керек. Ошондо адамдын мээси курч болот, памяти жакшы болот. Бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк да. Мен каждый жасаган проект сайын бир жаңы нерсени үйрөнөм. Мынтип отуруп калбагамда мен буну 100% билем депчи, всегда мен билбейм деп айтам. Мен буну билбейм, үйрөнүшүм керек экен деп, ошол нерсеси менен бул мага жагат. Ошонусу менен кызык да. Мага да ошонусу аябай жагат. Бирок мындай башында сезилет да, эгерде бир нерсени батыр өзгөрүп кеткен болсо, кайра үйрөнүш керек болот, бирок ошону бүтүрүп, ошону жеңип, ошол мындайча айтканда проблеманы жеңип чыккан соң аябай сонун мындай ощущение болот да. Туура. Суроолор аябай көп экенин жетишпей калып атам. Окуу боюнча ошолордун сайтын кайдан тапсак болот? Гарвардтыкы CS50 деген курс деген бар. YouTube'да эң популярный болуш керек. Аны көптөгөн тилдерге которулган. Орус тилде дагы бар, кыргыз тилде жок болуш керек. Ал бекер да, YouTube'дан эле сразу табылса болот. edX платформада дагы аябай көптөгөн Гарвардтын акысыз курстары бар. Бирок англис тилинде. Германияга магистратурага окуш үчүн эмне кылыш керек деген суроону окуп. Эмеде dad.kg деген сайт бар. Ошол жерде Германия тарабынан берилген стипендиялардын жана мүмкүнчүлүктөрдүн баары бар да. Ошол жактан магистратурага дагы, бакалаврга дагы бар. Ошол жерден карап көрсөңөр болот. Ал жерге сөзсүз түрдө ошол билиш керек, тил керек, анан кээ бир требованиялар бар да. Бирок магистратурага өткөн көп адамдар тааныйм азыр биякта. Кандайсыңар? Python'ду өзүн эле билип иштей аламбы дейт. Өзүн эле билип иштей албайт болушуңар керек, анткени азыр технологиялар мындай бир эле тилден турбайт. Азыр көптөгөн мындай блок болуп, бирөөсү башка тилде, бирөөсү дагы башка тилде. Ошол мындай технологияны толугу менен билсе, анан иштеп кетсе болот. Саламатсызбы? Сиз мага мотивация берип буйруса, абдан жакшы курска окуп жатам. Жакшы жыйынтыктарым менен бөлүшөм буйруса дейт. Окууңузга ийгилик. Python'ды ким үйрөнүп жатат? Мага наставник керек дейт. Вот ушу комментарийде Python үйрөнүп жаткандар бир группа болуп чогулуп алып, Zoom'дан room create кылып алып окуңуздар. Саламатсыздарбы? Информационный системы технология IDC алганмын, бирок кесиби менен иштеш үчүн кандай кеңеш берет элесиз? Тажрыйбалуу адис катары совет берсеңер дейт. Азыр жанагы башында айтып кеткендей, ошол IT мындай тармагы бат-баттан өнүгүп тургандыктан университеттин эле программасы жетишсиз болот. Университетте алар көп жылдап даярданса дагы, аны үйрөткөндөн кийин дагы башка үйрөнүш керек болот да, анткени аякта үйрөткөндөр эскирип кетиши мүмкүн. Ошондуктан интернеттен дагы карап, керектүү нерселерди үйрөнүп, анан ошол рынокты дагы бир аз изилдеп көрүш керек. Азыркы мисалы Кыргызстанда кандай эмелер спросто болуп атат, анан ошолорго жараша бир тармагын тандап, кошумча нерселерди үйрөнүп, андан кийин аны иштеп кетсе болот го дейм. Азаматсыңар, жашым 32-де, мектепте мугалим болуп иштейм. Курска окуп IT тармагында иштегенге болобу? Азыр силердин жардамыңар менен HTML, CSS'ти окуп бүттүм дейт. Ооба, болот эле го дейм. Биздин дагы могу келечек группасында мугалимдер бар азыркы учурда, ошо программалоону үйрөнүп аткандар. Эң башкысы аягына чейин чыкса, жыйынтык сөзсүз болот. Кыргызстандан эле JavaScript'тин курсун бүтүп, башка өлкөлөргө деле иштесе болобу дейт. Ооба, албетте. Болот. Сиз Америкада JavaScript'ти окуйсузбу, Германияда окуйсузбу, Кыргызстанда окуйсузбу, айырмасы жок. Бардык жерде бир эле JavaScript окутат, ошондуктан кайсыл жерде окуганга мүмкүнчүлүк, кайсыл жерде окуганга каражат болсо, ошол жактан окуңуздар деп айтмакмын. Ошол жерде окуп алып эле, анан ошол жерден эле иштей берсе дагы болот го. Азыр дистанционный болуп калды. Вируска жараша андан да көп дистанционный болуп кетти жумуштар. Көбүнчө адамдар үйлөрүндө иштеп калышты. Менин оюмча Кыргызстандын айылдарында отуруп деле Американын шаарларына иштей берсе болчудай болуп калды да азыр. Кайсы курс бар? Бишкектеги курстарды айтып коюңуздар деп сурапсыздар. Мен определенный бир курс жакшы, бир курс жаман деп айта албаймын. Потому что мен Кыргызстанда эмесмин, аны үчүн мен Кыргызстандагы курстарга барып, агайлары менен, студенттер менен сүйлөшүп, кандай методиканы колдонуп окутат, канча убакытта окутат, кандай проекттерди жасайт, ошонун баарын билип, анан бир жыйынтык обзор жасаса болот да. Мен отуруп алып эле бул курстун аты жагып калды, ушу курска баргыла деп айткандан алысмын.
ар бир адам курсту өзү тандаш керек деп ойлойм. А бирок курсту кантип тандаш керек деген советимди бергем YouTube каналымда. Эмнелерге көңүл буруш керек, буткемп тандап жатканда кандай критерияларды караш керек. Мен өзүм Кыргызстанда болгондо кантип өзүмө курс тандамакмын деген суроолорго жооп бергем. Балким Эркебекте жооп бардыр. Сиз айтып кеткендей, башында сөзсүз түрдө жанагы ресерч кылыш керек да, изилдеш керек. Силер биринчи эмнени үйрөнгөнгөр келип атат? Кайсыл тармакта иштейсиңер, анан ошого жараша анан уже билесиңер да, анда мен JavaScript менен, мисалы Python экөөнү чогуу окушум керек экен деп туруп, ошондон кийин анан ошол курстарды берген мындай компанияларды салыштырып көрүш керек да. Аларды азыр Кудайга шүгүр Instagram, баары бирөөнүн Instagram баракчалары бар, ошолордун ичине кирип эле комментарийлерин да окусаңар, мурун окуп жаткан адамдар уже жооп берип коюшкан да, монусу момундай, монусу жакты, монусу жаккан жок деп. Мен оюмча азыр ошо комментарийлерди окуп дагы көп маалымат алса болот да, ошол курстар жөнүндө. Ошол курстарды өткөн адамдар менен дагы байланышса болот да. Адан сырткары азыр open session деп коет, бул жакта сабактар болот. Биринчи 2 жумалык, биринчи 1 жумалык сабактар акысыз болот. Адан сырткары мастер-класс, воркшоптор болот. 1 күндүк воркшопторду курстар студенттерге акысыз өткөрөт. Ошондой воркшопторго катышып көрүңүздөр. Кандай агай окутат, кандай түшүндүрөт, тажрыйбасы канча. Аны үчүн ошо курска барып, мастер-классына катышып көрүңүздөр. Эгерде жакса, адам түшүнөт да, мага жакты, жакпады, атмосфера жакса, ошол жердеги environment жакса, анда барып окуса болот. Ушул эле критерийлер белки YouTube'дагы курстарга дагы иштесе керек. Анткени мен да мурун көп эмелерди көрүп чыккам YouTube'дан. Бирөөнү ачсаң, бирөөсү сүйлөйт, аны 5 мүнөт уккандан кийин уйкуң келип кетет да. Кээ бирөө аябай кызыктырып, эле укутатпай, мындай сонун сүйлөйт да. Анан YouTube'да дагы сразу эле там HTML CSS деп жазып эле анан биринчи курсун эле ачып көрүп, анан жакпай калды дебей, башкасын дагы ачып көрүш керек. Бир 4-5 көргөндөн кийин анан өзүңөргө жакканы билинет да, уже кайсынысы жакшыраак түшүндүрөт силерге. Гарварддагы курска кантип регистрация болуш керек деген видео тарткам YouTube каналымда. Ошол жактан көрүп алсаңыз болот. Гарварддагы Бекер курстун ссылкасын сураптырсыз. Ошол темада отдельно видео чыккан. Анын ошол курска жазылгандан кийин анын жанына дагы окшош курстар чыгат. Ошонун баарын алып акысыз окуй берсеңиз болот. Кыргызстанга келип эмне жумуш кылам дейсиңер? Деги келип пайдалуу крупный жумуш ачабыз деген оюңар барбы дейт. Эркебек жооп берсин. Кыргызстанга кайтып бир ошондой бир иш жасасамбы деген ойлор бар. Бирок ага чейин мен даяр болушум керек деп ойлойм да. Бияктан чет өлкөдө өнүккөн компанияларда иштеп көрүп, аяктын балким жакшы опыттары болсо, аларды алып үйрөнүп алган соң, андан кийин анан Кыргызстан менен бөлүшө алам да. Опыт топтоп атам азырынча. Так, албетте, Кудайым буйрса, пландар бар. Туура айтасыз. Менде деле ошондой пландар, сөзсүз түрдө Мекинге кайтуу пландар бар, ойлор бар. Буйруса барганда чоң проекттерди алып чыгып, ушундай элге, мамлекетке жардам берип, салым кошо турган нерселерди жасаганга аракет кылып жатабыз. Алыста болсок дагы ушул жактан маалымат аркылуу жардам берели деп, ушундай түз эфирлерди, видеолорду, постторду жазып аракет кылып жатабыз. Элдин баары эле айтыны окуп жатышат. Рынок перенасыщение болуп, жумуш жетишсиз болуп калуу коркунучу жокпу дейт. Азыр ооба, туура, көп адамдар айтиге кетип атышат, почти баары эле айтиге кетип башташты, бирок алардын баары мындай чыныгы айтишчек болуп чыкпайт да. Алардын эң кыйындары гана чыгат. Ошондуктан компанияларга деле баарын эле айтишникти окуп турсун деп эле ала бербейт да. Алар канчалык жакшы үйрөндүң деп только мындай специалисттерди гана кабыл алышат. Ошондуктан эгерде силер кыйын специалист болуп, кайра-кайра өзүңөрдү өнүктүрүп турсаңар, анда силер ар дайым актуалдуу болосуңар да. Ар дайым спросто болосуңар. IT технология күндөн күнгө өнүгүп жатат да. Адам азыр жашоон технологиясы жок элестете албай калды. Өзүңүз деле алып көрүңүз. Азыр прямой эфирге кирип жатасыз технологиянын жардамы менен. Интернети жок жашооңузду элестете аласызбы? Өзгөчө өнүккөн өлкөдө азыр бардык жумушту интернет аркылуу бүтүрсө болот, үйдөн чыкпай отуруп. Жумушта иштеп, акча таап, курсагыңды тойгузуп, шопинг кылып, светке, газга үйдөн отуруп эле төлөп, телефон аркылуу төлөп койсоң болот. IT бул менен токтоп калбайт, күндөн күнгө дагы өнүгөт. Дагы жаңы кесиптер пайда болот. Эски кесиптер жок болуп кетиши мүмкүн.
А бирок ошол эски кесиптердин ордуна көптөгөн IT башка багыттар ачылат. Аларга адистер керек болот. Аларды бирөөлөр тейлеш керек болот. Ошого мен ар дайым айтам, интернеттен жөнөкөй колдонуучусу болуп бирөөгө акча кылгандын ордуна интернетте бир нерсе жаратуучу болуп программа жазып, ошо адамдарга берип акча тапкан адам болуңуздар депчи. Контент жараткыла. Азыр жөнөкөй эле жашоону алайлы. Блогерлер YouTube'да контент жаратып жатат, бир нерселерди ойлоп жатат, инфлюенсер болуп, бир компанияларды ачып жатат. Бунун баары технологиянын жардамы менен. Үйдөн отуруп алып эле мен кыла албайм, эртең 10 жылдан кийин бул багыт актуальный болбой калат деп ойлогондун ордуна ошо 10 жылдык убакытты колдонуп, 10 жылдын ичинде американецтер айткандай пенсияга чыгып алыңыздар. А бул айтынын жардамы менен это возможно. Эң эрте пенсияга чыккан адамдар азыр бүт инфлюенсерлер IT багытында иштеген, стартапты ачкан жаш балдар. Чоң миллениум деп. Азыркы 20 жаш менен 40 жаш, 35 жаштын ортосундагы балдар. 30 жашта деле пенсияга чыгып кетсе болот. Эми пенсияга чыкты дегенде жашаш үчүн иштебей каласыз, өзүңүздүн кызыкчылыгыңыз менен, өзүңүзгө жаккан нерсе менен алектенип, путешествие кылып, дүйнө көрүп, элдерге менторлук кылып, билимиңиз менен бөлүшүп жүрө берсеңиз болот. Ал үчүн 10 жыл иштеп коюш керек. Мен айтмак, мен сиздин ордуңузда болгондо, ошо 10-15 жылды наоборот мүмкүнчүлүк катары колдонуп, 10-15 жыл аябай талыкпай эмгек кылып, 15 жылдын ичинде, 10 жылдын ичинде пенсияга чыгып кетпекмин. Туптуура айттыңыз деп ойлойм. $7,000 Дубайдан буткемп ачыптыр. Кыргыздар кандай карайсыз дейт. Ошо жөнүндө маалыматыңыз барбы? Негизи буткемп эмелер боюнча маалыматым жок, бирок көп адамдар ошентип айтып калышат. Курстар кымбат, эмне кылсак болот деп. Курстар кымбат болсо, азыр интернетте жана айтып кеткендей Гарвардтын бекер курстар аябай көп. Буларга эң башкысы бул каалоо эле керек болуш керек. Эгерде ким адам кааласа, ал сөзсүз кылат. Мен деле өзүм айтып кетсем, курстарга барган эмесмин, анан университетте балким пайдасы тийди, бирок университетке чейин эле көп нерселерди как интернеттен үйрөнүп алгамда, мурун үйдө интернетим жок болчу, анан мектепке барып 2-3 бир күндөй күтүп, флешкаларга толтура курстарды торренттен көчүрүп алып, анан үйгө алып келип, анан үйдө интернетим жок болчу да, анан ошол жерден баарын бири-биринен шашпай көрүп үйрөнүп чыкчумун да. Анан азыр болсо мурункуга караганда дагы көптөгөн мындай интернет дагы жеткиликтүү болуп калган да, ошондуктан азыр мүмкүнчүлүктөр дагы да көбүрөөк болуш керек. Анан айта алам, азыр мурункуга караганда курстар дагы андан дагы сапаттуураак, ошондуктан үйдөн эле үйрөнүп алсаңар болот. Бул эң башкысы мотивация менен эле убакытты бөлүп коюш керек ушуга. Дисциплина керек үйдөн окуган адамдарга. Дисциплинасы жок, мен окуй албайсыңар деп ойлойм, потому что үйдөгү environment башкача да, сен настроиться этип отуруп окушуң керек. Анан үйдө отурганда курсагың ачып кетет, бул жака чыккың келет, досуң чала калат, анан телефон чукулап, социальный сетке кирип кетишиң мүмкүн. Үйдөн окугандын ошонусу бар. Дисциплина күчтүү адамдар аябай жакшы ийгиликтерди жарата алат. Жана өзгөчө программалоодо бул телефон эмелердин баарын өчүрүп салып иштебесең кыйын да. Даже не только үйрөнүп атканда, мындай иштеп атканда деле мен телефонумду толук өчүрмөйүнчө такыр иштей албайм да. Жаңы мындай концентрация болуп, ойлонуп баштаганда тыдың дейсе, бүт ойлогон нерселериң баары жок болуп кетип. Ошон үчүн жумушта дагы чат аябай популярный да бизде. Биз туруп алып кыйкыр сүйлөшпөйсүң. Бүт бардыгы менен чат аркылуу, мессенджер аркылуу жумушта жазышабыз, Slack колдонобуз биз. Slack аркылуу жазышабыз. Адам бошогондо жооп берип коет. Эгерде ал адамга бир адам келип сурай берсе, ал өзүнүн жумушун аткара албай калат. Бүт мүмкүнчүлүктөр ошентип түзүлгөн. Мен деле айталам, буткемпте окугандагыга караганда кийинки окуган билимим меники көбүрөөк болду да. Буткемптеги билим менен ошо эптеп карьерамды баштаганга жардам берди. Бирок ошол аралыктан жылда окуп, үйрөнүп, тренингтерге барып, метаптарга, курстарды алган, воркшопторго барган билимим андан дагы көбүрөөк болду да. Ошого адам өнүгүп туруш керек. Жумушка кирдим болду эмес, ал менен адам чектелбеш керек. Эң башкысы ошол акча менен болобу, убакыт менен болобу, баары бир төлөш керек. Анан программалоону үйрөнүүнүн да өзүнүн мындай баасы бар болсо керек. Ошолорго убакытты канчалык көп коротсо, ошончалык көбүрөөк ийгиликтерге жетишесиз. IT тармагына робототехниканын тиешеси барбы дейт. Ооба.
Азыр роботтар деп ойлоса азыр көп адам жанагы мурунку жана кинолордогу Терминатор эмелерди элестетип калышат болуш керек. Бирок азыр робот деп любой эле нерсени айтып койсо болот. Эгерде ошол роботты какой-то бир устройствонун ичине киргизип койсо, анын уже мындай өзүнүн телосы пайда болуп эме болуп калат да. Машиналар, өзү айта алган машиналар роботтордун бир түрү. Ооба. Мисалы телефондогу Siri, Google ассистенттер деле булар роботтар, бирок телосы как телефондун телефон да. Келечек программасына кандай критериялар менен тандап жатасыңар дейт, ошол суроого жооп берип койсоң. Ал негизи мурунку биринчи потоктун критериялары бул башында логический математический тест жазышкан, андан кийин анан сочинение дил баян жазышкан, ошол эмнеге программист болгуң келет жана аны кантип колдоносуң деген бул мотивациясын текшерүү болчу. Анан логиканы алып койгонбуз, логика боюнча текшерген эмес, анткени ал жерде жаштар көп болгондо, кээ бирөө университетте окуса, кээ бирлери 12 жаш балдар болчу, кээ бирөө 40 жаштагы эжекелер болчу. Ошондуктан логика аркылуу текшерүү бул туура эмес критерий болуп калган, ошондуктан мотивациясына жараша гана текшерип койгонбуз. Жана бул туурараак болуш керек деп ойлодук да ошол. Мен студентмин, IT тармагына окуп жаткам. Кандай ноутбук алганга кеңеш бересиз дейт. Эң актуалдуу суроолордун бири. Бул боюнча көптөгөн блогторду жазган болчумун. Кааласаңар окуп алсаңар болот. Буну кайра кайталап эле коеюн. Мен дагы видео тарткам, кантип компьютер тандаш керек код жазганга деп. Бул да Америкада IT тармагында иштеш үчүн Кыргызстандан курстан үйрөнүп барса болобу же сөзсүз Америкадан кайра IT курсун окуш керекпи жумушка кириш үчүн? Мен жооп берсем болот экен. Америкада жумушка кириш үчүн Америкага келип окуунун кереги жок. Айырмасы жок, сиз Европадан окуйсузбу, Кыргызстанда окуйсузбу, главное сиз адис катары ошо сиз тапшырып жаткан профессияны жакшы билишиңиз керек. Жумушуңузду жакшы аткарган адам болушуңуз керек. Андан дагы биринчи бул тил. Сиз тил билишиңиз керек. Американский компанияда иштеш үчүн сөзсүз түрдө англисчени кеңири сүйлөшүңүз керек. Интервьюдан сиз өтсөңүз эле сиз компанияда иштей аласыз. Андан сырткары башка критериялары бар. Жумушка кирердин астында бул документиңиз барбы? Же сиз удаленно ремонт иштейсизби? Америкадагы компанияда Кыргызстанда отуруп иштейсизби? Аны адам өзү тандаш керек. Ошондуктан биринчи кесибиңизди мыкты билген адам, экинчиден тил билишиңиз керек. Эгерде англис тил менен жана өзүңүздүн кесибиңизди жакшы билген адам болсоңуз, эч кандай тоскоолдуктар болбойт чет өлкөлүк компанияларда иштеш үчүн. Анын үчүн сиз жакшы резюме жазып алып эле компанияларга жиберип баштайсыз. Кайсы компания алса, ошол компанияда иштеп каласыз. Жана мурунку суроого да кошумчалап кетким келип жатат, жана компьютерди кантип тандош керек дегенде. Компьютерди тандоо, кайсыл программалоо тилин тандоо, жана программалоону кантип баштоо керек. Негизи булардын баары интернетте бар да. Көп таң калам, кээ бирлер толтур адамдар сурашат, бирок бирөөсү дагы мага жооп берип, там 10 мүнөт же 1 саат күтпөй эле, өзү эле сразу Googleга жазып эле 1 секунд ичинде табылса болчу маалымат да булар негизи. Интернетте азыр бүт көптөгөн нерселер бар, анан бирок көп адам Google этпейт экен. Негизи Googleдан бүт баарын издеп, бүт баарын тапса болот. Google'ды колдонуп сөзсүз башташ керек программист болуудан мурун. Искусственный интеллекттин келечеги кандай болот дейсиз? Деп сураптыр. Искусственный интеллекттин келечеги аябай кең болот деп ойлотом. Өзгөчө азыркы күндөрү биз көп нерсени байкабайбыз, бирок алар уже азыркы учурда иштеп атышат да, көптөгөн искусственный интеллекттер ар бир платформада, ар бир телефондо, жада калса холодильник эмелерге дагы кирип кеткен да булар. Бүт жакта бар. Алар кандай иштейт десеңер, мисалы Instagramда эле байкасаңар, көптөгөн азыркы посттор мурун мисалы адам чыгарган убактысына жараша чыкса, азыр Instagram силерге тандап берет, могу сага маанилүүрөөк, могуну биринчи көр, муну экинчи көр деп. Анан ошентип бураган сайын силерге тандап булардын баары силердин жүрүш турушуңардан анализделип алынган да. Мисалы программалоого тиешелүү көптөгөн постторду лайкайт этсеңер, ошолорду биринчи чыгарышы мүмкүн. Жана алардын баарын анализдеп, алардын баарын адамдар бир-бирден сорттобой, аны искусственный интеллект өзү үйрөнүп алган, ошого жараша кыла берет. Даже кайсы постко келип пауза кылып көбүрөөк көңүл буруп койдуңар, ошону да карайт да. Мынтип лентаны карап жатып бир посту токтотуп, кичине бир 3 секунда, 5 секунда токтоп койсоңор, всё. Программа түшүнөт, ошого силер көбүрөөк убакыт
ой кетирдиңер, значит ошого окшогон нерселерди берип баштайт. Саламатсыздарбы, универден бакалаврды бүтүп, магистратураны башка мамлекетке улантуу үчүн универдеги бааларга карайбы дейт. Негизи ар бир университет азыр учурда өзлөрү башына текшерип калышты го. Биринчи тилин текшерип, анан көбүнчө университеттер жанагы мотивационный письмо аркылуу да текшерип калышты. Анан негизинен ошолорго көбүрөөк көңүл бурат болуш керек деп ойлойм бааларга караганда. Чет өлкөдөгү университеттерге окуш үчүн бул тил билиш керек. TOEFL тапшырышат көп университеттер, сертификаттар бар. Андан сырткары бул мотивационный письмо да. Эмне үчүн ошол жерде окугуңуз келип жатат? Эссе. Менин балам IT академияда окуйт, маалымат коопсуздугу факультетинде окуйт. Келечеги кандай болот дейт. Келечегин айта албайт экенмин. Ал өзү кандай окуса, каалоосу кандай болсо, өз келечегин өзү курат болуш керек ал. Маалымат коопсуздугу бул cyber security. Азыр интернет өнүгүп жатат. Интернет өнүккөн эле маалда хакерлер да өнүгүп жатат. Хакерлердин түрлөрү бар, аны бардыгы билет. Black hacker, white hacker болуп бөлүнүп кете берет. Ошол үчүн интернет өнүккөн сайын, технология өнүккөн сайын компаниялар cyber security'ге көбүрөөк акча кетирип, көбүрөөк ресурс кетирип жатат. Потому что маалыматты сакташ керек. Маалыматты урдалган компания бул жаатта кулайт да, мындай жок болуп кетүүгө барабар. Эгерде бир компаниянын маалыматы урдалып жатса, бир компаниянын хакерлер системасын бузуп кирди деген новостилер чыгып кетсе, бул өтө чоң жоготууну алып келет компания үчүн. Ошондуктан алдын ала, азыр мен өзүм эле компаниям жөнүндө айтсам, биз акыркы 5 жылдан бери cyber security'ге аябай чоң көңүл буруп жатабыз. Cyber security department чоңойду. Адистерди алып жатат. Ар бир application'ди текшерет, ар бир серверди текшерет. Бүт нерсени алдын ала кылганга аракет кылып жатат. Интернет өнүккөн сайын, технология өнүккөн сайын маалыматтын коопсуздугун, системанын коопсуздугун ойлогон адистер күчөйт. Даже Америкада статистика бар. 2002-3 жылдын ичинде, эгерде азыркы темп менен кетсе, бизде cyber security жаатындагы ошо маалымат коопсуздугу жаатындагы адистер аябай шорт болуп калат, таңсыздык болуп калат, азайып, жумуш орундары толбой калат. Ошондуктан интернет өнүгүп жатат, технология өнүгүп жатат, бизге интернет полицейскирлер дагы, интернет хакерлери дагы керек. Бирок эгерде Кыргызстандын эмеси боюнча айтып кетсек, IT компаниялар боюнча айтып кетсек, негизи эле Кыргызстанда адамдар өзлөрүнүн маалыматтары жөнүндө көп көңүл бурушпайт да. Көбүнчө адамдарга айтсаң, типа бул сенин маалыматтарыңды алып болушу мүмкүн десең, мен эмне президент беле маалыматтарымды сактагыдай деп айтышат. Ошондуктан Кыргызстандын IT компаниялары дагы мындай эмеге көп көңүл бурушпайт да, ошондой. Азырынча да. Ооба. Бирок балким келечекте бурушат эле болуш керек деген үмүттөмүн. Бирок адамдардын менталитетинен дагы эметет болуш керек. Эгерде адамдар өзлөрү көп көңүл буруп баштаса, анда IT компаниялар дагы алардын маалыматтары жөнүндө бир аз эмете башташат да, коопсузданып. Мен cyber security'ге кызыккан адамдарга азыр моменттен колдон айткым келет. Эдвард Сноудендин акыркы Permanent Record деген китебин окуп коюңуздар. Ой жүгүртүңүз, личный датага, маалымат коопсуздугуна болгон оюңуз өзгөрөт. Эмне үчүн ал ошондой жорукка барды, ошондой нерсеге барды, маалыматты эмне үчүн сакташ керек, ар бир адамдын личный информациясы эмне үчүн сакталыш керек деген суроолорго ошо Эдвард Сноуден өзүнүн китебинде аябай сонун кылып түшүндүрүп берген. Ал китепти окуп чыккандан кийин менде көпкө чейин таасири калды, көп сабак алдым өзүмө дагы. Мен аябай кандай десем, камераларды жаап, ар бир жерге телефонун, өзүнүн номерлерин киргизбеген адамдарга кирем, бирок ал китепти окуп бүткөндөн кийин дагы мен аябай көп нерсени түшүндүм. Ошондуктан Эдвард Сноудендин Permanent Record деген китебин англисчеси дагы бар, орусчасы да бар, ошону сөзсүз түрдө окуп коюңуздар. Негизи онлайн могул адамдын маалыматы бул абдан маанилүү болуш керек. Анткени акыркы күндөрү жанагы ошол эле искусственный интеллекттер дагы аябай өнүктү. Азыр миллиондогон адамдын маалыматын компьютерлер 1-2 секундда мындайча айтканда анализдеп коюшу мүмкүн да. Анализделген соң ал мисалы эгерде программа күндө эмне кайсыл программаларды ачып каяка барып атканыңды билсе, ал бир нече убакыттан кийин сенин мындайча айтканда шактарыңды алдын ала дагы мындай эметип коюшу, айтып коюшу мүмкүн да. Статистикалык түрдө. Ошондуктан маалыматтарды сакташ керек негизи. Менин макалам бар, интернетте
чынчыл жана сак бол деген. Ошо сиз сурап жаткан, кызыгып жаткан бүт темаларга жооп бергем. Интернетте өзүнүн маалыматын кантип сакташ керек дегенге өзүмдүн кеңештеримди бергем жана интернетте эмнелерди жасабаш керек, эмнелерге көңүл буруш керек деген аябай чоң макала жазылган Азаттыкка. Ошону да окуп койсоңуздар аябай пайдалуу болот. Саламатсыздарбы? Мен Java Backend Web Server жагынан окуп жатам. Абдан кыйын болуп, кыйналып атам. Кандай сунуш бересиңер дейт. Кыйын болсо анда силер өсүп жатканыңар жөнүндө айтат. Бул негизи жеңил нерсе болбойт да, мындай эгерде баалуу нерселер дайыма мындай бир аракет кылуудан кийин келет. Ошондуктан уланта бериңиз деп ойлойм. Сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиз эгерде ушул кыйынчылыктарды өтүп чыксаңыз. Саламатсызбы? Мен былтыр универди таштап, фронтенд разработчик болуп иштеп баштагам. Кайра универге тапшырганым жакшыбы же ошол бойдон иштеп кеткеним жакшыбы дейт. Иштеп жатса иштей берген эле туура го, бирок жана сиз айтып кеткендей келечекте ошондой эмелер болуп калбаш үчүн убакыттап бир диплом алып коюш керек го анда. Мындай заочно болсо дагы. Негизи эле практиканы алыш үчүн, опыт алыш үчүн адам реальный environment иштеш керек да, реальный проекттерди жасаш керек. А сиз азыр иштеп жатканыңыз бул сизге аябай чоң плюс. Сиз реальный hands-on experience, опыт алып жатасыз. Сиз универге карагандагы билимге караганда сиз жумуштан билимди, опытты көрө аласыз. Менин оюмча өзүнүн каалоосу менен эле кеткен жакшы болуш керек деп ойлойм да. Анткени мен деле учурунда апам айтчу, типа доктор бол, докторлор талаада калбайт, өзүң дагы ооруп калсаң өзүңдү жакшы эметип аласың. Элдерге типа көбүрөөк пайдаң тиеді. Бирок өзүмдү мындай доктор катары такыр элестете албайт элем да ал учурда. Анан болбой укпай эле айтиге тапшырып алгам. Анан азыр ойлоп атам, эгерде ошондо угуп кетип калган болсом, балким азыр эч нерсеге жетишпей, анан балким ата-энеме бир аз жиним келмек, типа силер тапшыр деген үчүн тапшырып салып, азыр айтишник болуп эле кетсем болмок деп балким. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн мындай ичиндеги каалоосу менен кетсе жакшыраак болот го дейм. Ооба, анан мен ойлойм да, кесип тандаарынын астында адам ойлонуш керек да. Макул, медицинаны тандадыңыз дейли, и плюс программистти курстан үйрөнөм деп жатасыз. Менде суроо пайда болот, анда зачем программистти курстан үйрөнүп, эгерде ошончо убакыттын, каражаттын, акчанын баарын медицинага адам кетирип жатса. Анын үчүн андай баш оту менен, бүт убакыты менен адам медик болгонго аракет кылыш керек. Мыкты врач болгонго аракет болуш керек. Стоматолог болобу, фармацевт болобу. Мен пример катары айткым келгени бул адамдын тишин оңдоп жатып, же жүрөгүн текшерип, же жүрөк операция жасап жатып, сен программа жаза албайсың да. Ошого бирөөнү тандаш керек. Ошондуктан экөөнүн бирөөнү тандаш керек. Адам мындай осознанно ойлонуш керек да. Бул кесипти мен эмне үчүн тандап жатам? Бул багытты мен эмне үчүн тандап жатам? Келечекте мен ким болуп иштегим келет? Эгерде өзүн программист катары көрүп жатса, ата-энеге айтыш керек: мен врач болбойм, мен медик болбойм, мен программист болом. Мен азыртадан баштап, универден баштап программалоону үйрөнүп, диплом алгым келет бул жаатында. Бизде просто баягы курстар ачылган үчүн ата-энелерде биринчи түшүнүк болбой жатат да. IT эмне, программалоо эмне экенин. Бизде баардыгы компьютер кармагандын баары эле айтишникте иштеп атат. Адан сырткары компьютер оңдогондун баары, телефон оңдогондун баарын айтишниктерге киргизип жатат. Программа эмне экенин билбей жатат да. Java тилин үйрөн десе, кээ биркилер түшүнүп атат, француз, немис тилин үйрөнгөндө эле, курска барып алып тил үйрөнүп аласың депчи. Бизде ошон үчүн мен айтам, ата-энелер менен ачык сүйлөшүш керек бала. Түшүндүрүш керек. Ата-эне күнөөлүү эмес IT жөнүндө түшүнбөй жатканы. Ата-энеге ошону жакшы жеткиргенге балким чогуу видеолорду көрүш керек, блогторду көрүш керек, постторду окуш керек, чтобы ата-эне түшүнүш керек. Мен балам компьютер оңдогуч болом эмес, мындай адис болом деп жатыптыр. Мына ушундай Америкадагы же Европада, Германиядагы балдарды көрүп ошондой адис болом деп жатыптыр. Бул кесип экен депчи. Ата-энеге мен айтам да, ушундай мүмкүнчүлүк дагы бериш керек, түшүнө турган. Жөн эле үйгө келип алып балдар бар да айта берет: жок, мен программист болом. Ата-энеси программист эмне экенин билбейт. Ата-энеси өзү билгенин айта берет. Жок, сен бухгалтер болосуң, келечекте жумушсуз калбайсың, же врач болосуң деген сыяктуу. Же берки кошуналардан угуп алып дагы мунун баласы мындай болуп кетиптир, сен дагы. Кыргызстанда заочно диплом алсам кийинкерээк болобу? Кайсы багытында диплом аласыз, ошо маанилүү. Азырынча IT багыты көп жакта котируется.
Америкада деле азыр мен жумушка киргенде деле Кыргызстандагы бакалаврым, допустим, национальный университеттен алган деген болсо, элдер окей, каттап кое берет, нотариально заверить этип бизге көрсөт деп коет. Котироваться эте берет мындай. Yes деген эме кетет да, диплому бар экен деп. А эгерде сиздин дипломуңуз мугалим болсо же юрист, экономист болсоңуз, ал диплом башка жакта жарабайт. Сиздерден терең ыраазычылык, жакшы, акысыз онлайн курстарды айтып кетиңиздерчи дейт. Прям могул жакшы деп айта албайм, бирок YouTube'дан көбүнчөлөрүн YouTube'дан эле таап алчумун да, анан мындай элдерден сурабай эле өзүм бирөөсүн ачып көрүп, жакса өтчүмүн, жакпаса башкасын өтүп кетчүмүн. Жанагы башында айтып кеткендей, кээ бирөө анча жакшы үйрөтпөйт, кээ бирөө жакшы үйрөтөт. Анан адамдарга дагы индивидуальный болуш керек, кээ бирлерге бирүүн жакса, кээ бирлерге жакпай коюшу мүмкүн. Ошондуктан өзүлөрү отуруп карап көрсө, мындай табак болуш керек сөзсүз түрдө. Онлайн курстардан Udemy, жанагы Coursera'да бекердилер дагы бар, бирок ал жерде англис тилин билиш керек. Орусча курстардын баарын ошол эмеден таба алса болот, YouTube'дан. Жана stepik.ru деген да бир сайт бар, ошакта Россиянын эме сыяктуу, жанагы Udemy сыяктуу сайттары. Бизде дата центрлер көбөйүш керек, IT компаниялары көбөйүш үчүн. IT компаниялар азыркы учурда көбөйүп эле атат болуш керек Бишкекте. Анан дата центрлар көп болобу, болбойбу, бул азыр айырмасы деле жок, анткени азыр дата центр каякта болбосун, серверлер, сайт Кыргызстанда деле бүт жерде иштей берет. Анан азыр дата центрлар дагы аябай эле көп, алар мындай кыргызстандыктар колдоно албайсыңар деп айтпайт да. Азыр Кыргызстандын көп эле сайттары, мисалы германский же американский серверлерде сакталып турат да, анткени алар мындай арзаныраак бергени үчүн. Анан ошондуктан дата центр Кыргызстанда болбой айырмасы жок. Тем более азыркы учурда элдин баары клаудка өтүп жатат, булутчага. Amazon'ду сактап жатат, Azure'да сактап жатат. Азыр дүйнөнүн булун бурчунун бардык жеринен ал available да, мындай айтканда. Анан кичинекей сиз айтып жаткан компанияларга бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Бүт условия бар. Дата центрге акча кетирбейт, дата центрде бирөө отуруш керек, network engineer алыш керек. Ошонун баарын AWS же Cloud, Azure окшогон платформалар жасап жатат, услуга кылып жатат. Ошондуктан азыр бүт ачылган компаниялардын баары эле көбүнчөсү cloud host компаниялар болуп жатат. Бүт информациянын баары булутта сакталып жатат. Колдонмо математика жана информатика факультетин бүтүргөндөн кийин кандай адистер болуп чыгат деген суроолор көп. Негизи Кыргызстандын университеттеринин баары эле IT-ге байланыштуу болсо, алар IT-нын мындай основаларын үйрөтөт, анан бир программалоо тилин дагы кошуп коюшат да. Анан алар мындай бир гана жерге даярдашпайт, аякта алган билим менен IT-нын бардык жактарына кете берсе болот. Мисалы, мен деле көп чогуу окугандарым бар, кээ бирөө мобильный разработчикке кетишти, кээ бирөө бэкэндке кетишти, кээ бирөө такыр программалоо алардык эмес экенин билип, дизайнер болуп кетишти. Ал жердеги билим менен бардык эле жерлерге кете берсе болот, менин оюмча. Универсальный адистерди чыгарат дейсизби? Мен дагы жакында ресерч жасадым. Бир багытты алдым, допустим, ошо сиз айткандай прикладная информатика дегенди окуп көрсөм, ичинде кем работать деп Google'дан эле сурадым эле. Google мага бир 15 чакты профессиянын списогун берди да. Ошондо прикладдык информатиканы бүткөн адистер ошо 15 профессиянын эси болуп чыгат экен. Мындай айтканда, эгерде кичине билимин жогорулатып, ошол баргысы келген багытка кичине басым жасап койсо. Мен деле Кыргызстанда көбүн башында фронтенд разработчик катары киргем, андан кийин бэкэндке өтүп кеткем, анткени бэкэнд өзүмө көбүрөөк жаккандыгынан. Андан кийин компания айтып калды, бизге мобильный разработчик керек болуп атат деп. Анан мага ошол тема жагып калган үчүн андан мобильный разработчикке өтүп кеткем да. Ошол менен иштеп жүрө бергем, бирок бул Германияга келген соң биякта мобильный разработка анча именно мен шаарымда анча актуальный эмес окшойт. Ошондуктан биякта кайра бэкэндке өтүп кеттим. Анан бэкэнддин сферасы азыр финансовый программалар да. Анан өзүм финансылык эч кандай билимим жок, бирок азыр компания айткан мындай айтканда тасктарын эле кылып коем. Эмем жок болсо деле. Анан ошол финансыга бир курска өзлөрү жазып коюшкан, ошону өтүп, анан азыр ошол жерде иштеп атам да. Анан менин оюмча мындай эгерде программист какой-то бир база болсо, мындай кете берсе болот да. Туура. Менин оюмча жыйынтыктай берсек болот экен. Бардык суроого жооп берип бүт албайт экенбиз. 1,5 саат болуп кетти. Эмне айткыңыз келет жаңы окуп баштаган адамдарга? Жаңы окуп баштагандарга мен кааларым бул, эгерде бир нерсени баштасаңар, ошону акырына чыккыла. Көп ойлонбогула, могул тилди тандасамбы деп, бир тилди алгыла дагы ошону аягына чыккандан кийин анан
андан кийин бир нерсени түшүнүп, андан кийинки жол көрүнөт да. Таштабагыла, практиканы көп кылгыла. Программалоодо эң башкысы бул практика деп ойлойм. Китептерди дагы кээ бирлер сурашат, кайсыл китепти окусам жакшы деп. Китептин менин оюмча анчалык деле мааниси жок, эң башта көп практика кылыш керек. Программалоону дайыма велосипедке салыштырам. Практикасы жок, үйрөнө албайсыңар программалоону. Туура айтасыз, мен да кошулам. Негизгиси эле бир нерсени үйрөнөрдө адам өзүнө өзү гана чектөө коет экен да. Ошондуктан биз өзүбүз чектөө койбой, мен ушуну кыла алам, мен ушуну окуй алам дегенде гана, өзүбүзгө өзүбүз ишенгенде гана бир нерсеге жетсе болот. Ошондуктан өзүбүзгө биринчиден ишенимди жоготпош керек. Анан калган нерсе акырын-акырындык менен келет. Эч качан унутпаңыз да, эң мыкты программист дагы сизге окшоп бир күнү нолдон баштаган. Сизге окшоп такалган бир проблемада турган, бир задачаны чече албаган. Бирок ошол нерсе Эркебек айткандай эле практиканын айынан ошону бат-баттан жасап эч таштабагандыгынын айынан азыр ушундай мыкты программисттер бизде бар. Ошого таштабаңыздар. Кыйынчылыктар, проблемалар бул ар дайым болот. Ошол эле велосипедти үйрөнүп атканда деле көп жолу кулайсыңар, көп жолу жыгылып, бутуңар канап, балким травма да алышыңар мүмкүн, бирок акыры баары эле тээп кетет. Программалоодо деле ошондо канчалык кыйын болбосун, кийин сөзсүз үйрөнүп кетесиңер эгерде аракетиңерди таштабасаңар. Рахмат, Эркебек, ушундай прямой түз эфирге аябай ойлойм. Сизге да рахмат. Элдерге көп пайдасы тийди деп. Түз эфирди сактап жана мен YouTube каналыма жүктөп коем. Эгерде дагы ушундай прямой эфирлерди кааласаңыздар, комментарийге жазыңыздар, ким менен прямой эфирди кылайлы, кийинки эфирде кандай адамдарды көргүңүздөр келет. Эгерде жакшы программисттерди Европада, Азияда, Америкадагы адамдарды билсеңиздер, белгилеңиздер. Кийинки ушундай прямой эфирлерди бат-баттан кылып турганга аракет кылам. Эркебек, чоң рахмат сизге. Окууңузга жана жумушуңузга ийгилик. Ушинтип волонтер болуп жүрө бериңиз. Көптөгөн кыргыз жаштарына жардам берип, үлгү болуп. Сиздей волонтерлордун баарына мен дагы аябай сүйүнүп жатам. Ошо эмгегиңиз сизге эселеп кайтсын. Чоң рахмат, сизге дагы чоң ийгиликтерди каалап кетейин. Рахмат. Ушундай чакырып, ушундай сонун маек курганыбызга абдан сүйүнүп атам мен дагы, чоң рахмат. Сиз да ушинтип элдерге ушул тажрыйбаңыз менен бөлүшүп жатканыңызга мен дагы абдан дайыма көрүп суктанып турам. Чоң рахмат сизге. Баарыңыздарга рахмат. Жакшы калгыла.